Майрамыңыздар менен куттуктайм, сөзсүз түрдө. Ар бир милицияда иштеген ишкерлерибизди, анан милицияда иштеп кеткен коллегаларымды да куттуктап кетким келет. Азыр Акив пресске чыгып атат, бир топ адамда коллегаларым иштеп кетиштир. Бирок менде мындай суроо да, түшүндүрүп берсеңиздер, эгер мисалы бир кылмыш топтун мүчөсү бир жараныбызды коркутуп жатса, же бир кылмышкерге мындай ошол күбө болуп калса, кантип коргойсуздар? Вот бул мыйзам кантип иштейт? Эскертүү беребиз деп мына статьяларда жазылып турат да, ошол коркуткан адамга эскертүү. Телефон чалып, ай, жолобо, тийишпе буга деп айтасыздар. На практике кандай болот? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Ички иштер министринин орун басары Асанов. Микрофон жакыныраак ала аласызбы? Сиз берген суроо боюнча мыйзамдын 6 беренесинде жазылган коопсуздук чаралары депчи көрсөтүлгөн. Бу жерде 10 пунктта турат. 10 пунктун ичинде бул жеке кайтаруу деген пункттар бар. Анан жашаган жерин башка жака көчүрүү деген, сырт түстүлөрүн өзгөртүү, анан иштеген кызмат ордун жана окуган жерин өзгөртүү дагы ушундай пункттар бар. Бүгүнкү күндө чынын айтсак, ушул эмелер менен биз иш чараларды алып баратабыз да. Бул жерде деген расмий эскертменин формасын жана мазмуну Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан аныкталат дейт да. Сиз айтып атасыздар, эскертүү берилет. Ошо мен сурап атам да, бул кандай түрдө жасалат деп да, кичине түшүнбөй калдым сизде. Биринчи эскертүү берилет. Биринчи устный түрдө ошол ОПГ мүчөсүнө чалып айтасызбы, жолобо деп, кандай кыласыз? Биринчи, если ушундай биз кайтарып аткан жаранга коркунуч келсе, биз мындай тергөөчү же сот же прокурор эскертүү кат эмесине эскертүү берилет. Кантип эскертесиздер? Телефон чаласызбы, кат жазасызбы, өзүңүздөргө чакыртып аласыздарбы? Бу жерде биздин иш боюнча ар кандай эмелер менен бар. Если жакын жана биз бу жерде жазат, жакындап келсе, то биз мындай эскертүү берип, если ал коркунуч келтирип эметсе, анда анын жанагы сөздөрү кайсы статья Уголовный кодекске жатат, ошого карата эметебиз да. Хорошо, каржы маселесин айтсаңыздар, атайы деген башка жашыруун жерге көчүртүп алабыз деп атасыздар да. Буга канча бюджет кетет? Болжомдуу мындай расчеттор болду беле? Анан бир адамды коркутса, үй бүлөсүн коркутса, жакындарын коркутса, бунун баары финансылык каржы да. Маселеси кандай кылып чечилип атат? Бул маселе боюнча Министерство финансов менен бизге бөлүнгөн ички иштер суммасы канча болуп атат? Мындай караганда бир жаранды кайтарыш үчүн бүгүнкү күндө 426 000 сом кетилет да, если мындай карап. Канча миң сом? 426 000 сом. Бул бир жылга берилеби? Бир жылга ушундай бир жаран десек, биз кайтарып эметсекчи. Ошондо бир жаранга расчет менен кандай болжолду бюджет кантип саналып атат? Кантип санап атасыздар? Центрде бир квартиранын арендасын санап атасыздарбы? Же Баткендеги бир квартиранын арендасын санадыңызбы? Расчеттор кандай жасалды? Ошонун сиз айткан ошо квартиранын арендасы да башка эмелер дагы бар, жанагы транспорттун каражаттарын, жанында сотрудниктердин дагы зарплатасын каратып, ошо баарын кошуп, бүгүнкү күндө ошо примерно ошондой баага келдик да. Мындайда мен мыйзамды толугу менен колдойм, абдан керектүү мыйзам. Мен ойлойм, бул жаңы эле ишке ашырылгандыктан биз практикада көп нерселер дагы дополнительно киргизет окшойбуз, өзгөртүүлөр болот болуш керек. Ийгилик, иштеш керек, жарандарыбызга жардам бериңиздер. Рахмат.